жылдан бері Қырғызстан аймағында игілікті иштеп келатканбыз. Былтыр 22 жылы бір көп себептердің негізінде біз үй алуу иштерибиз азайып калган. Ошол себептен біз көптөгөн ишканаларга, инвесторларга инвестиция издеген біз көп жактарга чыкканбыз. Анын бири болуп ушул Ислам каржы кооперативи болгон. Ислам каржы кооперативи менен биздин пайщиктерди бириктирип, консолидация кылып, анан ушул биздин пайщиктер ушул биздин эле шарт негизинде узак мөөнөткө ушу үй алып бермей болду. Биригүүнүн натыйжасы общий эле. Мурда биз буга чейин кооперативдер өз-өзүнчө иштегенбиз да. Бул эми бир баш болуп, биригип алып, анан чогуу бардыгыбыздын эле максатыбыз бир үй алуу максатында да жеңил шарттар менен. Ошого чогуу инвестиция жолдорун издеп, чогуу жаңы проекттерди карап, чогуу кийинки долбоорлорду баарыбыздын күчүбүздү биргеликте чогуу жумшап көрөлү деген максатта кылдык. Биздин кооператив үчүн дагы бүгүнкү күн өтө маанилүү күндөрдүн бири болуп тарыхта калды деп эсептесек болот. Эмнеге дегенде 5 кооператив меморандумга кол койдук биригүү тууралуу. Бул эмне себептен келип чыкты? Анткени азыр кооперативдердин тегерегинде болуп жаткан окуялар буну бизди жөн мындай четте карап турганга болгон жок да. Ошол кооперативдерде элибиз кыйналып, үйүн ала албай, кезеги өтүп кетип атканды көрүп, биз кандай кылып жардам беребиз деген ой ушул күнгө чейин түшөлтүп келди. Азыр бул түшөлгөн оюбуз чечимин таптык. Биз кошумча каражат тартып келдик. Кудайым буйрса, келерки жумадан баштап азыркы кол коюшкан кооперативдер бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, элибиздин маселесин чечкенге ишти баштайбыз.